историясын оқып, қайсы клиникадан келді демейінше, вскрытияға барбайбыз. Біз күтөбүз биринчиден туғандарын, экинчиден врачтарды. Ошол экөөлөр келгенден кейін вскрытияға барабыз. Только врач кирет вскрытияға, туғандарын бизге кирбейбиз. Бирок кээде өңгөчөм орекел төрөттөн каза болгондордун туугандары аябай чытак чыгарышат. Биз ишенбейбиз силерге. Силер тиги врачтардын талабын талап коесуңар, тияк деп айтат. Ошол үчүн кээде туугандарын бул моргко кийирип вскрытияга катыштырганга мүнөздөн болайын. Мурун алынбайган өлөктөрдү медакадемияга, оперативкага берчүбүз. Алар ошол туруктуу препарация кылышып, анан түзүлүшүн окушчу. Азыр өлгөн кишини алынбай калса дагы, аларга бергенге биздин укугубуз жок. Бере албайбыз. Ошон үчүн бул медакадемияда бизге бияка мурун КРСО келчү, МУК келчү, азыр алар келбей калды. Потому что өлгөн кишине препарация кылып, операция кылынбай калды, өлгөн киши жок. Муну алардан сурасаңар, булар көргөн жок сигарет турукту. Вскрытияда көргөн жокму олар? Потому что сигарет турукту студенттер окусын деп бере албай калдык, закон боюнча берилбей калды. Аны жогорку кеңешке 2 жолу айттык. Балдар окуй албай атышат. Кишинин өлүгү керек окуганга медиктерге деп 2 жолу жазсак, өкмөттүн карабай коюшту. Ошол закон ошол боюнча калды, анан берилбей калды. Эми булар тиги өлгөн кишиге операция жасап, ошого практикалап, анан кийин клиникага барбайт. Булар сразу эле 3 кишиге операция кылып келет. Бытует мнение, что мы только скрываем. Көпчүлүгү өлүкканада эле өлүктөрдү союу менен алектенишет деп ойлошот. Чынында андай эмес. Азыр өлүктөрдү биз кээде гана союбуз. Анан да өлүк союу биздин негизги ишибиз эмес. Негизги ишибиз тирүүлөрдүн биопсина операциялык материалдарын изилдөө жана операциялык диагнозду коюу. Бизге бардык ооруканалардан операциядан кийинки материалдар келет. Алар аппендицит, өпкө, боор сыяктуу кесилген органдар. Материалдар спирттин ичине салынат. Мына бул жерде банкалар турат. Ар бир лаборанттын өзүнүн банкасы бар. Спирттер 70-80-96% чейинки ар кандай тыгыздыкта болот. Бул бөлүктөр андан кийин мындай тешиктери бар идиштерге коюлат. Себеби спирт сиңип кетиши керек. Андан кесиктерди жасашып, айнектин үстүнө жайгаштырышат. Материал өткөрмөдөн өткөн соң үстүнө парафин коюлат. После того, как материал пройдет проводку и превращается в парафин, заливается, андан мындай парафин блоктору жасалат. Алар кармап тургандай болуп жыгачтарга жабыштырылат. Жакшылап көңүл бурса, ар бир парафин блокторунун алдында номер бар экендигин байкаса болот. Оорулуулардын материалдарын алмаштырып албаш үчүн ар биринин идентификациялык номери бар. Бул абдан чыдамдуулукту талап кылуучу жумуш. Блокторду жасап, кылдаттык менен кесип чыгуу керек. Это фамилия больного. Вот срезы делаются на таком аппарате. Кесиктер бул аппараттан жасалат. Ал микротом деп аталат. Эми бул кесикти айнекке коюш үчүн биздин лаборанттар жылуу сууну алып, анын үстүнө кесиктерди салышат. Суунун жылуулугунан парафин эрип кетет. Ошондо лаборанттар акырын айнекчилер менен сүзүп алышат. От тепла воды немножечко приплавливается парафин, и он расправляется на поверхности воды. И тогда они берут стекло. Вот такие вот стекла, предметные стекла, видите, лежат готовые к работе. Только помещенное стекло и еще не покрашено. Но его надо покрасить, потому что... Кесик мына мындай болот. Бул боелбогону. Сөзсүз боёо керек. Анткени клеткалар түссүз болушат. Ансыз диагноз кое албайсың. Ал эми боелгондорду лаборанттар дарыгерге алып барышат. Материал келгенден баштап даяр болгуча 3-4 күн өтөт. От начала, когда приносит материал, до конца где-то проходит от 3 до 5 дней. Дальше у лаборантов, вы думаете, они сделали и забыли? Нет, ничего подобного, на этом работа не заканчивается.
они архивируют материал. То есть Муну они- менен эле жумуш бүтпөйт. Эми материалды архивге жөнөтүү керек. Айнекчелерди чогултуп, ирети менен коюу керек. Архивдер 50 жылдай сакталат. Айнекчелерди чогултканыбыз менен аларды бир орунга жыюу көйгөйлүү болот. Атайын шкафтарга сактайбыз. Блоктор дагы 50 жылга чейин сакталып тура берет. Но, к сожалению, их сейчас очень тоже трудно купить, и мы как-то крутимся. Мало того, блоки тоже сохраняются до 50 лет. И, в принципе, любой пациент может прийти и забрать свой материал. Этот материал принадлежит не нам. Эгер бейтапка кайрадан диагноз коюу керек болсо, же ал кайрадан дарыланып, текшерүүдөн өтүп жатса, бул жерге келип, бир нече жыл мурун калган материалын алып кетсе болот. Себеби ал биздики эмес, ал бейтаптыкы. Он может вполне прийти и найти свой материал, который был сделан много лет назад, забрать стекла, забрать эти блоки оставшиеся. И